Жакшы кабарларыбыз бар. Кудай буйруса бүткүл дүйнө эли жакында август айынын башынан баштап Риодо чогулабыз. Ал жака кыргызстандыктар дагы жолдомо алды. Айта кетсек, спортчуларыбыздын 18 лицензия утуп алган. Ал эми 3 жолдомо пара олимпиадаларына болмокчу. Бул тууралуу алдыда кеп болот. Жана ошондой эле мына ушул Бразилия жергеси тууралуу кененирээк сөз кылалы деп чечтик. Анда куттуу студиябызга келген кадырлуу конокторубуз менен тааныштыра кетсек, Бразилия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Деметрио Буэна Карвальо жана ошондой эле Бразилия Республикасынын Кыргызстандагы ардактуу консулу Аскар Салымбеков жана биздин коногубуздун айткан сөзүн котормочу Динара Бектурова конокто. Кутман тааңыздар менен кош келипсиздер. Кутмандуу тааңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Мына сиздердин жергегиңизге биз камынып жатабыз. Кудай буйруса, аябай толкундануу менен биз гана эмес, бүткүл жер шаарынын бардык спортчулары камынганы турушат. Кабыл алуу буйруса мыкты деңгээлде даярданып жатканын көрүп турабыз. Сиздин болсо бул биздин Кыргызстанга экинчи визитиңиз болуп атат. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Good morning, Kyrgyzstan. Well, actually, this is my second visit to Bishkek. I'm very happy to be here, and this time around. Это мой второй визит в Кыргызстан, и я очень рад приехать сюда. И в этот раз. This time I came here to celebrate a Brazilian festival of culture in Bishkek. На этот раз я приехал, чтобы открыть Дни культуры Бразилии в Бишкеке, в Кыргызстане. Of course, I have been keeping contacts with businessmen here. Конечно, я также здесь провел встречи с бизнесменами. With our friends of Ministry of Foreign Affairs. С нашими друзьями из МИДа. And with support of honorary consul here И благодаря поддержке почетного консула Бразилии в Бишкеке, Mr. Askar Salimbekov, we managed to organize a very strong festival of culture of Brazil here in your beautiful country. Нам удалось провести на хорошем уровне культурные мероприятия Бразилии здесь, в Бишкеке. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, Аскар ага, мына фестиваль өтүп кандай деңгээлде өттү? Биздин конокторубуз ыраазы болду. Биз булар каалаган деңгээлде жеткирип бере алдыкпы? Эми мен мына 5 жылдай болду консул болгонума. Бул экинчи жолу болуп аткан фестиваль болуп атат. 3 жыл мурун башка элчи менен биз өткөрдүк элек. Маданият күндөрүн. Фильмдердин фестивали болгон, Бразилия жазуучуларынын китептери боюнча фестиваль болгон, бразильский кофенин фестивали болгон, ушундай бир нерселерди өткөргөнбүз. Быйыл дагы мынакей жаңы посол менен Деметрио Карвальо менен дагы биз быйылкы фестивалыбызды ушул Бразилияда болуучу олимпиадага арнап өткөрүп атабыз да. Анан эми бүткүл дүйнө азыр мына Франциядагы футбол чемпионатын көргөндөн кийин футболдон эми Бразилияга өтүшүбүз керек болуп атат. Эми бүткүл дүйнө сиз өзүңүз айткандай, эми Бразилиядагы олимпиаданы дагы бир 20 күндөй баягы бардыбыз карап, өзүбүздүн командаларыбызга, өзүбүздүн спортсмендерибизге баягы көрман болуп, кандай болот, эмне болот деген эле азыр суроолор туула баштайт да. Ошон үчүн азыр биздин балдарыбыз дагы даярдык көрүп, 25-июлда ошо Бразилияга жөнөп атышат машыктыруучулар менен. Эми баягы биздин алуучу жанагы көңүл буруучу спортторубуз бул күрөш, бокс, ушундай түрлөрү бар эмеспи. Эми ошол жактан Кудай буйруса жана Пекинский олимпиадага баргандай бир 1-2-3 медалга илинип калсак аябай эле жакшы болор эле. Бирок күчтүү спортсмендер барат, кыйын спортсмендер барат, курч мүнөздө өтөт мелдештер. Эми баягы Кудайдан тилеп, балдарыбызга күч кубат тилеп,
туралы. Мына сатабыздын арбагы колдонсун деп. Ооба. Абдан жакшы. Биздин элчи Кыргызстан менен бирге эле Түркмөнстан жана Казакстан Республикасынын элчиси болуп Астана шаарында отурат. Салыштырмалуу айтып көрсө болобу? Биз Кыргызстан кайсы багытта өнүгө алабыз деги эле Бразилия менен Кыргызстан мамлекетинин окшоштуктары бир кайсы багытта өйдө чыга алабыз? Бул мага сурообу же? Коногубузга. Дмитрий, там спрашивают, какие параллели между Бразилией и Кыргызстаном и в каких отраслях мы можем плодотворно сотрудничать. И вот вчерашние разговоры в торгово-промышленной палате, Министерство экономики. Вот, да, вот. Скажите, пожалуйста. So Kyrgyzstan and Central Asia are in their childhood as an independent countries and region, isn't it? Кыргызстан и страны Центральной Азии сейчас находятся как в периоде детства, так как они молодые, при приобретении Дня независимости. This is exactly at this moment that Brazil want to be present here in the region and in your country to start building our links. Именно сейчас мне хочется, чтобы Бразилия присутствовала здесь, в Кыргызстане, чтобы установить отношения между двумя странами. In Brazil, we keep an eye open. We follow with interest what is going on in this part of the world. А в Бразилии мы следим, что происходит в этой части земли. We just start learning about your culture, about your possibilities. Мы только начали изучать вашу культуру и возможности сотрудничества. But we see that there is a big potential. Но мы видим здесь большой потенциал. We наблюдаем all the process that are going on in the region. We see the integration process between regions. Мы видим интеграционные процессы в регионе. Where the center is in Central Asia and in Kyrgyzstan. И центр региона находится в Центральной Азии, в Кыргызстане. And we see that Asia and Europe and Middle East are each time closer and closer. Мы видим, что Азия, Европа, Ближний Восток все становятся все ближе и ближе друг к другу. And this bridge crosses through your region and your country. И этот мост проходит через этот регион, через вашу страну. We know that you have a very strong and lively culture. Мы знаем, что у вас очень сильная и такая открытая культура. We know that the Kyrgyz people are good traders. Мы знаем, что кыргызстанцы хорошие трейдеры. And trade is a way of bringing together people and companies. И торговля — это способ, чтобы объединить людей и компании. Аскар ага, сиз дагы эмнелерди кошумчалайсыз? Дагы Бразилия менен кандай багытта кызматташууга жол ачсак болот? Бразилия менен бул айыл чарбасы боюнча биз баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Бразилиянын айыл чарбасы аябай өнүгүп өскөн. Мен бир эле цифраны айтсам, мына крупнорогатый скот деп коет, уйдун саны эле 250 миллион. Бразилиянын эли 200 миллион. 250 миллион. Казакстанда болгондо уйдун саны 3 миллион болуп атат. Анан булар ушул жагын баягы этти, терини, сүттү жанагы кайра иштетүү боюнча аябай чоң жетишкендиктер бар да. Булар дүйнөнү теңин баккан өлкө булар. Демек тажрыйбасы менен, канты менен, анан башка жана экология маселелери боюнча буларды аябай өнүккөн. Экологиясы аябай таза булардыкы. Анан ушул жагынан биз булар консультанттарды да жиберип атат. Ошол биз ошол жетиштик да. Бразилиядан келип ушул айыл чарбасынан консультация берип, жана айрыкча асыл тукумдуулукту көтөрүү боюнча биз ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүп, азыр дагы ушул жагынан дагы суранып атабыз, ошол жагынан жардам десек. Анан кийин эми биз маданият, спорт жагынан биз бул Бразилияда футбол академиясы бар. Ошол жака биздин балдарды жиберип, тренерлерди жиберип окутуп атабыз. Аяктан футболчулар келип, биздин Кыргызстандын чемпионатына катышып кетип атышат. Мынакей акыркы эле 3 оюнчу биздин командада ойноп кетип, азыр дагы жаңы оюнчулар келгени турат. Анан бу Бразилиянын потенциалы өтө күчтүү.
Мына азыр Кытай, Россия, билесиңер, Бразилия, түштүк Африкалар жана БРИКС деген жаңы баягы уюм бар эмеспи? Ошол аркылуу банк түзүшүп, ушул баягы өнүгүп келаткан мамлекеттерге дагы жанагындай кредит, каражат маселеси боюнча дагы жардам беребиз деп атышат. Анын үстүнө Бразилия менен биз Кенедиевден таанышпыз да, сериалдар аркылуу. Эми дөөлөт силер эми артистсиңер. Силер сериалдарды көрөсүңөр. Сериалдарын көрөм. Мен болсо 66-жылдан бери футбол көрөмүн. Переведи, пожалуйста. Бразильские сериалы. То, что у них Он были, дөөлөт это тоже артист. популярно. Он сериалы смотрит. Наталья Орейра, там, богатые тоже плачут. Вот такие фильмы смотрел. А мы, я говорю, мы футбол смотрели в Бразилии, да. Кыргызстандагы сиздин алгачкы таасирлериңиз кандай болду? Какие впечатления о Киргизстане? Well, my впечатление, I see this a country, a very live country, is a culture which is open to the world. Я вижу, что страна очень открытая, что здесь люди очень открытые. Is a society that wants to reach out the world. Это общество, которое хочет достичь мира, приблизиться к миру, открыться. In an atmosphere of democracy and freedom. Здесь чувствуется атмосфера демократии, свободы. And my impression is that our two peoples, Kyrgyz and Brazilian, they share some commonalities. И по моему мнению, бразильские и кыргызские люди имеют что-то общее между собой. Especially особенности. Joie de vivre. Радость жизни. Доброжелательные, жизнерадостные. Барлығына жакшы деп жооп беребиз. Жакшы дейбиз. Мы говорим кыргызды даже плохо, мы говорим хорошо. У нас всё хорошо. Кыргыздын ашканасына дагы башпактыңыз болуш керек. 5 бармак жедиңизби? Баалаган тамагыңыз кайсыл болду? Какие национальные блюда вы попробовали? Бешбармак вы попробовали, вот это наше национальное блюдо? Бешбармак я попробовал. В прошлом году, да? Да, это наша специальная рыбная супа, как называют, который с вами там я... Рыбный суп. Из гора. Уха. Это уха, да, тоже наш национальный суп. Рыбы наши, потому что... Нет, прошлый год это для него это голова барана. Голова барана. Вот, сначала я не понимал, потом я вижу это. Сыйлы конокко баш тартабыз. Самый уважаемый это голова барана. Я понимал. Кыргызстанга эми кош келипсиз дейли. Биздин убактыбыз аз эле калды. Сизге жалпы кыргызстандыктарга каалоо тилектериңиз, мына Кудай буйруса биз өзүбүз кичинекей өлкө болгонубуз менен өзүбүздүн дагы бир демибиз бар, өзүбүздүн күчүбүз бар. 18 спортчубуз Кудай буйруса аттанганы турат. Сиздин каалоо тилектериңиз. We hope that relations will be closer. Она сказала, киргизы всегда стремятся к свободе, свободолюбивый народ. Вы что хотите пожелать нашему народу кыргызскому? Задает вопрос. Саната. Вот ее зовут Саната. О, это вот по-бразильски, да. I hope in the very short term. Я надеюсь, что в короткое время. Kyrgyzstan will take place in the Olympic Games in Brazil. Кыргызстан займет какое-либо место на Олимпийских играх. With the spirit of solidarity. С этим духом солидарности. Сотрудничества. And resilience. И с силой, упорством. Which characterize the Olympic Games, the philosophy of the Olympic Games. Которых характеризуют Олимпийские игры. Это философия Олимпийских игр. This is the most important thing. Это самое важное для игр. Да. Димитрио өзүнүн тияктагы туугандарына, досторуна биздин эменин желектерди жиберип атат. Ошо силер Кыргызстанга эмеге балет сүрөп буйрман болгула деп.
Аскарга дегиле мына ошол жактагы өзүңүз билгендей жакын Орусияда, Казакстанда биздин мекендештерибиз көп. Ал эми Бразилия жергесинде иштегендердин саны канча? Эмне иш кылат экен биздин мекендештер кыскача? Биз чет элекпиз го дагы ас эле. Мекендештерибиз асы. Барып келип тургандар эле бар, андай туруктуу жашаган бир кыздарыбыз бар экен, баягы турмушка чыккан. Башка андай аз. Аскараганда соңку сөз сизде болсун. Маегибизди жыйынтыктап, коногубузга жана телекөрүүчүлөргө ийгилик каалап койсоңуз болот. Эми жергебизге тынччылык эле болсо экен, жанагындай бөлүнүп жарылуудан алыс бололу. Элибиз бир уч анакандай элибиз бар, ошону жакшынакай карегибиздей сактап, өзүбүздүн ишибиз менен, эмгегибиз менен Кыргызстаныбызды даңазалаганга аракет жасайлы. Чоң рахмат ишиңиздерге. Чоң рахматыбызды айтабыз. Дайым ушундай келип, биздин элибизге жанагындай фестивалдарды өткөрүп, бизнесмендерди мына декабрда алып келген атышат. Алар дагы өзүнүн баягы келишимдерин түзүп, Кыргызстан менен Бразилия, алыскы бары Бразилия менен биз мындай жакшынакай алакаларды түзө бергенге биз дайым көмөктөшөбүз. Кичинекей Кыргызстандын жүрөгү да ачык, меймандос калып келебиз. Сиздерге эшигибиз өзүңүз айткандай эшигибиз ар дайым ачык. Мына ушундай маданий жактан агайыбыз дагы айтып атат, агрардык жактан көп тажрыйба алганы турабыз деп, мына ошол иштериңиздерде ийгиликтер болсун.